41 мүнөттө 609 сомго келип калдым. Могу дворниктин байкалып атабы үзүлүп кеткен болду. Ошондо оңдоп коюп туруп, дальше заказга кетип окшойм, походу. Так, получается, обратно мындайдан барат экенбиз. Бирок бунун менибиз көрүнбөйт да. Кай жака жана кантип. Могул жерде бир проблема болуп калды менде. Состояние автомобиля, короче. 1 звездочка коюп коюптур. 480 түшүп калыптыр. График дедим, рейтинг. Промзонага келип калдым экинчи заказ менен. Так, 14 мүнөттө 229 сом. Оплачена карта дейт. Эми мой районду жаңгызайлы. Так, мен туш келе экен, келбей экен. Ай, ема келбейт экен да туш, Ладно. Азырынча түрүп турайын. Не болот, кандай болот? Көрөбүз дегендей. Атак, жалпы жамаат барыңыздар, ассаламу алейкум. Барыңыздарды кутмандуу кушак күнүңүздөр менен баарыңыздарга ийгиликтер коштосун. Бүгүн биз Мой район 4 май Бишкек шаарында иштейбиз. Азыр заказга алып келип, бир промзонага келип калдым. Биякта пока заказ жок, дальше. Бирок эки заказ саат 7ден канча өткөндө алгам заказды? 7ден 40 өткөндө алсам керек заказды. Биринчи заказ 7ден 40 алганмын. Азыр саат 8ден 45 өттү. Эки заказ 682 сом. Саатына 500 деген план пока что ишине ашып жатат. Так, кимде-ким Яндекске иштейин, Яндекске таксопаркка кошулайын, кандай парк сунуштайсың деген вопрос жаралып аткан болсо, мен силерге эксперт парктын сунуштап кетейин. Кимде-ким ушул паркка кошулуп иштей турган болсо, сиздерди 3 түрлүү комиссия күтүп турат. Биринчи комиссия бул 2% ар бир заказдан, экинчи комиссия бул 4 сом ар бир заказдан, жана үчүнчү комиссия мен иштеп жаткан комиссия 55 сом суткасына. Биринчи заказдан 55 сом алат. Болду, анан кийин парк уже комиссия албайт. Жана эксперт паркта бүт кошулган эмелер, тарифтер бар. Экономдон бизнеске чейин, грузовойдон курьерге чейин. Жана реферальная ссылка деген бар. Ал деген нерсе, эгерде сиздин досуңуз сиздин атыңыздан жумушка келип 55 заказ кылса, сиздин атыңызга 1000 сом бонус салып берет. Аны алыш үчүн сиз просто досуңузга айтып коюш керексиз да. Жаңы кошулуп атканда мен атыман келип кошул деп. Анан категорияны дос деген категорияны тандаш керек. Так, Октябрьский район, микрорайон Көкжар 2, подъезд 4 плюс 50 89 дейт эмеси, рейтинги. Анан эгерде сиз кошулуп аткан болсоңуз, анда Тынчтык Go YouTube каналдан келдим, блогер деген нерсени тандап туруп, регистрация болсоңуз, мага аябай чоң сиздердин атыңыздардан поддержка болот. Так, анда эмесе улантабыз. Кеттик. Погода көрүп тургандай, мынакей погода. Короче, дворник алып коюшум керек экен жаңырак. Атак электромобиль, Чанган. Выкупка алынган машина. 2022 жылкы. Кеттик. Медерова 44 бирге келип калдым глобуска. 6 мүнөттө 178 сом. Так, бул жерде эме кылсам болобу экен, районду включитсем болобу экен. Так, мой район сохраненный. Болду. Далее. Включить еттим, короче, мой районда. Эми ушу менен иштейбиз. Бул жерде 15 мүнөт турганы уруксат бар, Так, азыр получается мен 3 мүнөт мурун келдим, дагы 7 мүнөттөн кийин чыксам болот экен, заказ түшпөгөн болсо. Так, 4 мүнөттө келдик, 95 сомго келген жерибиз мындай бир тупик экен. Нежинский переулок дейт. Так, келип калдык. 21 мүнөттө 445 сомго келип калдык. Кийинки заказ. Так, бара турган жерибиз Каракульская дейт. Кеттик. Каракульский кеттик. Кетишпей калдым. Так, 9 мүнөт, 10 мүнөттө келип калдык. 143 сомго. Кийинки заказ. Бул жактан барабыз, каяка Жумабекке барат экенбиз, Кеттик анда. Так, 135 сом болду биягы. 9 мүнөт убакыт.
пополнить баланс болуп калды. Азыр пополнить баланс кылып дальше улантабыз. Же бир шам-шум этип алсамбы что-то. Целый день уже токтобой иштейм да. Так, 26 мүнөттө келдик 394 сомго. Буга чейинки апарган эже 325 сом апаргам. Токтоболго келип калдым. Бишкек парк жакта. Коэффициент жок койчу калып турбу уже. Заказ пока жок. Күтөбүз. Только бул жерде эмес, кичине башка жак жерге түшүп кетти. Асока хотя бы. Штраф өзүң келип. Шам-шум этип алгам, короче, жана эле эмеге этаж деген бар экен го. Ошол жерге барып шаурмасы жакшы экен, в принципе. Тартаны унутуп калыптырмын, телефон менен сүйлөшүпчү. Курсак тойгон, в принципе. Азыр зарядка мына 170 калыптыр, 100 км жүрсөм керек мен примерно. Эгерде 100 км жүргөн болсом, анан кийин зарядтем да. Бирок до конца айем ушуну. 379 сом келдим 23 мүнөттө. Келген жерим Азия Мол дейт го. Азия Молго келип калдым. Пока заказ жок, оплачена карта дейт. Так, акырын чыга берели бул жактан. Азия Мол. Азия Мол. Пополните баланс деп чыгып калды го. Айланып кайра келип калдым. Азия Молго 3 мүнөттө 100 сом. Так, кийинки заказ түшкөн. Кийинки заказ бул жакта экен да, бара турган жерибиз. Мубарак барат экенбиз. Так, эми бияктан айланып чыкканга возможность берет экен булар ма? Так. Походу, мына братка ушул жерден заказ түшкөн окшойт го дейм. Азыр эле келип, бул мен алдымда таштады да бирөөлөрдү. Анан заказ ушул жерден түшүп окшойт буга. Коллега. Ушундака болот, короче, бияга. Чыгамыз. Анан көрөбүз. Каяка болот экен возможность. Получается 10 мүнөт ичинде 2 жолу кирип чыктым да, мен азыр. Белгилер атмен кылып салбаса элем. Мубарак алып келип калды. 10 мүнөттө келдим 139 сомго. Могу вроде коэффициент менен алгандай болду эле заказды. Что-то не так уж жирный койду го. Так, ну чё, каяка барып турсам эми? Бул жерден чтобы ичимге мешать бербей турган жерге барып туруш керек да. Как это речишь горки менен, а? Так, 92 рейтингде 80 менен берип атат, алып кое берели. Азыр келген жерим 6 мүнөттө келдим 116 сом. Пассажир бияк менен келип тур, бияк менен түшөм дейт го, бияк уже көл го. Так, азыр могул жерден Бактияр Токторовду көрдүм, могул жерден. Походу, могул үйлөрдүн бирөөсүнө келди окшойт. Бой деген. Биз тобу. Toyota Highlander бар экен. Гибрид экен машинасы. Так, 23 мүнөттө 219 сом. Кийинки заказ пока жок. Мен дальше айдап кете берейин түз бул жака. 2 мүнөттө келдик 85 сомго. Яндекс бонус деген жок экен. Так, прямой эткенбиз, а? Кийинки заказ түшкөн. Ол жерден билин неме да? Поворот только автобустан газды тебип койду да, келатсам. Бербейм, дечи. Ладно. Так, зарядка 87% калды. Получается, так. 140 км жүрүп жүрмүн. Дагы бир 35
километрге жетет да. Аз кийинки заказды алып барып таштайм, ана зарядка алайын. Эмне өрөкөт болуп кетти бул жакта? Авария. Көзүн айырма болгон. Көзүн айырма болгон окшойт. Авария болгон турбайт бака, да? Всё. Чаңдан, короче, спортташ туруп. Белки баланын көз айырма болуп турат да, просто ошо. Таңга атпайм ба? Да, короче говоря, 3567 сом болду бул жагы. Зарядка 67 калды, бары зарядтайм. Дальше улантабыз. Линияда ошондо 8 саат болду да ровно. Сайдым, короче, зарядкага. Жаңа мен немеге микроштарга барганда бир мындай ситуация болуп кетти да. Жүрөктү оюп кетти бирок. Короче, немеге бардым. Жаңағы микрошкачы барып, бияка адамдар таштап кетип атканда мындай жол бар экен. Эки машина батат да, бирок кыйналат, но батат. Анан алдында бир Мерс келаткан эле, жаңа Millennium бар го обычный. Эскиреги. Мен уже кирип, типа аны уже чыгып кетат деген ойдо эле, мындай батат деген ойдо эле, мындай жолдун чекесин чыгып кетатсам, бир аз сүйлөнүп келип, анан кийин мен мындай типа күлүп, айнек түшсөм алдан кичине эзип калды окшойт, күлүпчү. Анан күлүп, ушуну уштайлы деп атпайбы. Мен айттым, эки места бар десем, бар просто кысылбай эле койбойлу деген. Все деп туруп эле. Анын артында получается, ушу Мерс артында Беркин Мерс, короче, S600 деп турат. Бирдеке номери 111 Бро деп турат да, короче. Анан ал машинасын түшүп туруп эле, сдай назад, что ты щемишься деп. Ушундай тон менен сүйлөдү да. Берки кеткен Мерс. Мен айнем түшүп болчу да, анан жакшынакай сүйлө, типа, мындай жакшынакай адам менен сүйлөшсөң деп айтсам, уже келип туруп, аркы берки дейт, анан экөөбүз кичине бакырышып кеттик. Анан ал машинасы кетти, мен аркага чыктым, ал чыгып кетти. Чыгып кеткен, менин аркамда уже бир машина келип калган. Анан мынча место калды да, ошону мындай өтүп, бияка түшкүсөм уже арык да. Анан мындай кылып, акырын шашпай эми чыктым да, чыксам Берки Мерс мындайдан келип туруп, айнек ачык эле. Вот поэтому у тебя все через жопу деп койду да, магачы. Берки байке жөн эле күлүп все деп кетти да. Ошондо менде мындай вопрос жаралып атат да, блин. Типа өзүн аябай эле катуу сезип кеткен адамдар ушинтип сүйлөп кое береби же кандай? Мен бир аз мындай кемсинткендей кылып койду да. Ушул ситуацияны силерге айтып бердим, эми өзүңөр комментарий оюңар жазып кеткилечи мындай. Өзүң оюңарды, короче. Мен пока зарядтап атам. Заряд кетип атат. Тартпайт болчумун бул видеону. Эгерде бияка чейин келип таппагандачы. Дворник, короче, алдым. 550 сомго. Могу. Тысяча мелочей деген бар го, Кудай бергендеги. Буга чейин кирген полный магазинге кирдим, бирөөсүндө дагы жок. Анан, короче, мынал жаңы. Бул эскиси. Крепеждер көрүнөрбү мына? Бул бирөөнүкү экен. Бирөө келип, крепеждер мен де сурасам, май деп берип койду да, мен түшөт экен деп ойлоп алып алдым мунучу. Өлүп калган дейт го. Короче, могуну алдым да. 550 сом дейт, ё-моё. Плюс еще майын алмаштырган келгем да машинанычы. Ошондо машинанын майы 2000 алмашат экен да. Ушундай, короче говоря. Зыңкыйып калды, окшойт. Алар эмне экен элең райындык. Зыңкыйып окшойт. Майды алмашат. Мындай май. Майын алмаштырдым. 2600 сом болду. 1,5 литр батат экен бияка майчы. Эме алдым. Дворник алдым, на. Ой. Вот. Сон болуп калды, буйруса. Май, короче, 2000 айткан өзү негизи, анан кийин что-то 1,5 литр кошулуп кетти деди го. 1,5, бул 1 литр деп ойлоп тур да, көрсө 1,5 литр экен. Домой койгонмун, домой пока заказ жок. Акырын бара берейин. Саат канча болду? Саат 6:30 болуп калды почти что. Кыска сөз менен айтканда, короче, чыкпады заказ. Домой койгон убактачы.
Бүгүн ошондо получается мен линияда 8 саат болуп турдум да толук. 1 саат эмеге кетти зарядкага. Анан чыгып алып туруп жарым саатта ошо Кудай берген жака бир заказ менен келдим. Ошондо белки обедке чыгарылган убакытты эсептеп койгондо 8 саат линияда болуп турдум да. 8 саат линияда получается мен 22 заказ кылыптырмын. 22 заказ менен 3920 сом. 4000 деп кое берелим. Округлетипчи. 4000ден 1800 выкупка кетти. 500 зарядкага кетти. 2300бү. Май алмаштырдым. 2600гө. Дворникти алдым. Дворник карап койгула. Дворникти алдым 550 сомго. Итого ошондо минус бүгүн. Ну, мына майды алмаштырыш керек, майды алмаштырып алдым да главный. Анан деме эле дворник тагын жүрөктү сыгып аткан болчу алгандан бери жана тытылып калгандай болуп калган эле. Ну, ладно, эми иштек эмес. Болоруна шүгүр дейт го, болоруна шүгүр. Буйруса эми эртең кайра эртең менен. Эртең уже линияга саат 7-де уже болуп калышым керек. Ато болбосо вообще 5:30-6-ларда. Ошондой саатына эсептеп келгенде почти что 500 сомдон болду. Километраж ровно так 180 километр жүрүптүрмүн бүгүн. Зарядка мененчи. Ошондо менде башында 300 деп көрсөтүп аткан. 300бү же 290бы, 320, короче, где-то ушундай да. Бүгүн мен 180 жүрдүм. 80 километр деп көрсөтүп аткан зарядкага сайдым. Ошондо эгер до конца айдаганда 220, 230, 210 факт экен да, ошо айткандай эле да, короче. Электро мен ушинтип жүрөм пока что. Ой, пока что дедим да. Электро немесин ушинтип высчитать коюп жүрөм. А так в целом бүгүнкү жумуш ушундай болду. Туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Буйруса жакында бир жакшы жаңылык менен, жакшы жаңылык эмес, жакшы эме менен мындай именно таксист туугандарга, такси коллегаларга жага турган конкретный бир оюн баштайын деп атам. Жагат. Потому что 150 сом менен эле ойнойбуз, 90 эле адам, зато эмелер выигрыштар 3000, 2000, 1000 сомдон 2, анан 500 сомдон 12 болот, по-моему. 11 болот экен. Ошондо 14 приз болот да общий. Ошондой кылып ойнойбуз. Буйруса Telegram каналга каттала бересиңер, Telegram каналга жазып. Омай эме Instagramдан неме кылам. Буйруса эртең отдельный бир видео чыгарам, ошондо Telegram каналды неме кылам. Жабыштырам. Ошо жака өтүп эме боло бересиңер да. А так в целом бүгүн ушундай. Рахмат баарыңыздарга чоң. Майды алмаштырып алдым, короче, главное.